Бул аял сүйүктүү жолдошу менен акыркы жолу коштошуп жатат. Ал эми бул аны менен кошо өлтүрүлгөн бөлөсүнүн табыты. Сириялык христиандар Виссам менен Шафик Мансурду акыркы сапарга узатуу үчүн чогулушту. Алар коркунучка кептелген байыркы азчылыктын мүчөлөрү. Мындагы адамдарды диний ишеним жана Сириянын жаңы исламчыл жетекчилиги аларды коргобойт деген коркуу сезими бириктирип турат. Виссамдын атасы Жорж алар коргоосуз калганын айтат. Мен абдан тынчсызданып жатам, анткени биздин куралыбызды тартып алышты. Ал эми атаандаш айылдын куралы колунда калган. Биз тынчтыкты каалайбыз, бирок алар кылмышкерлер. Биз аларга каршы курал алып жүргүбүз келбейт, дейт ал. Виссам менен Шафиктин өмүрүн жамгырдай жааган октор кыйды. Жергиликтүү тургундар куралчан адам жакын жердеги Суннит айылы тараптан келгенин бизге айтып беришти. Акыркы сапарга узатуу зыйнаты маалында маркум бөлөлөр жашаган жана каза болгон көчөлөргө аза күткөндөр толуп кетти. Айрымдар Виссам Асадтын учурунда христиандардын өрөөнү атыккан бул аймакта бийликти жактаган куралдуу топко мүчө болгондугу үчүн бутага алынганын айтышат. Бул өч алуу же диний негиздеги киши өлтүрүүбү? Биз так айта албайбыз. Бирок эч ким Виссамды аялы Линге кайтарып бере албайт. Дуалар окулуп жаткан чакта айылда терең жоготуу сезими өкүм сүрүп турат. Ачуулануу жана күйүт байкалат. Көбүнүн оюнда суроолор турат. Алар өз жамаатына качан кайрадан чабуул жасалышы мүмкүн жана жаңы Сирияда алардын келечеги кандай болот деп сурап жатышат. Азчылыкты түзгөн башка жамааттарды да ушул эле суроо түйшөлтүп турат. Согуш бүттү. Эми алар тынчтык учурунда аман кала алабы? Мында Хомс шаарында жана башка жерлерде Башар Асадтын диний тобуна мүчө болгон алавиттер негизги бутага айланды. Мурда ага мүчө болуунун пайдасы бар эле. Азыр ал балээге айланды. Аднан Аль-Эз элдин бир тууганы Шаван үчүн аза күтүүдө. Мында ал 2 уулу менен үй бүлөсүнүн дүкөнүндө болчу. Түн киргендиктен Шаван дүкөндү жаап жатканда атып өлтүрүлгөн. Сырттагы өкмөттүк көзөмөл пункту алынып салынган экен. Аднандын айтымында кол салуунун бир гана себеби болгон. Көптөрдөн айырмаланып, ал муну ачык айтып жатат. Адамдар алавит болгон үчүн гана өлтүрүлүп жатат. Себеби ушул гана. Менин агамды аймактагы баардык адамдар, башка диндегилер жакшы көрчү. Ал эч качан эч кимге зыян келтирген эмес. Бирок киши өлтүргүчтүн белгилүү бир максаты болгон. Аднандын айтымында ал максат Сириянын биримдигин талкалап, алавиттерди кууп чыгуу. Сириянын исламчылар жетектеген жаңы өкмөтү көпчүлүктү түзгөн суннит мусулмандарын гана эмес, баардык жарандарын бирдей коргой турганын айтууда. Булар кандай Сирияда чоңоюшат? Арадан 1 жыл өтүп, алавиттер Асадтын режимин жакшы көрүшсө да, жек көрүшсө да бутага алынууда. Ал эми Сириядагы азчылыктардын арасында коркуу сезими күч алууда.